мисалы журналистсиз да, сиз социальный сеттерде отурасыздар, туурабы? Ошол жерден бир жерден ошол боюнча бир нерсе көрдүңүзбү? Жок. YouTube'dan gördüңүзбү, жана башка жерлерден? Мына сиз информированный эмессиз, сиз журналистсиз, а көчөдөгү элдер каяктан информированный болот? Мунун баары азыркы маалда мен билем да, отчетностьтар да бар. Биз интернетке жөнөттүк дейт, биз телевиденияга жөнөттүк дейт. По факту алып келип келгенде мен муну билем да, бул 1-2 каналга жиберилген болот. Калгандарынын баары жөн эле кагаз түрүндөгү эле жөн эле сөздөр болуп калат да. Коопсуздук чараларын айтыш керек болчу. Албетте, коопсуздук чараларын, маска кийиш керек. Азыркы ушул ар дайым күздө эң ору, эң күч алган мал да. Күз малы бул. Жазында да болот, бул дагы айтып кетейин, кайталап, жазында да болот. Мына эми санэпидемнадзордун жумушу менен алып барайын силер аркылуу. Жазында бул кайра болот. Азыр биз кышты өтөбүз. Азыр көптөгөн кишилер ооруп атат. Азыр биз кышты өтөбүз. Андан кийин кайра жазында кайра башынан бул башталат. Бирок анда азыраак адамдар ооруйт. Ошого айтып кетерим элдерге да алдын алып, эгер сиз бир оорутканыңызды мындай сезип атсаңыз, эгер симптомдордун бири силерде пайда болгон болсо, маска тагынып, үй бүлөңүздөн бир аз алысыраак болуп, көчөгө мындай жөн эле чыкпаганга аракет кылып, ушундай нерселерди сактап, өзүбүздү сактап жана башкаларды сактасак, мындай эпидемиологический мындай состоянияга жетпейбиз да. Мисалы азыр айтып атат, 500 мектеп жабык экен. Мындан 200 мектеби мындан бир 2 күн мурун жабылды. Жакында 3 күнбү, 2 күн мурун жабылды. Андан кийин көчөгүнкү биздин выступлениялардан кийин дагы 300 мектепти жабып салыптыр. То есть андай болушу мүмкүн эмес да. Бул оору андай оору эмес, мындай келип туруп эле басып калган. Бул ошол күн сууктагандан баштап, ошо октябрдын аяктарынан баштап, ноябрь, декабрь болуп мындай созулуп келген. Ушул малда карантин болбойт, жалпы карантин болбошу керек негизи. Булардын жумушу ошол. Жалпы карантинге алып барбаш керек кишилерди. Анан чынымды айтсам, мен бул ситуацияны ичинен билгенмен, мен ачык эле айтып кете алам. Министерство здравоохранениянын кээ бир органдары, мен бир эле кишини гана эметпейм, жамандабайм. Бул жерде кээ бир органдары өзүнүн ишин так жана даана алып барбай эле да. Ошол себептен биз баарыбыз мындай 500 мектеп жапканга чейин барып болуп атабыз. А кайсы органдары? Оорулардын алдын алуу, санэпидемнадзор. Алар оорулардын алдын алыш керек. Алар ушул азыркы менин суроолордун баарына жооп бериш керек. Бирок ачыгын эле айтып кетейин, азыр жооп бере албайм.